Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын балдар бөлүмүнө жылуулук жыл бою керектелет. Заман талабына ылайык ара төрөлгөн балдарды жандандыруу бөлүмүнө жетишерлик шарттар түзүлгөн менен электр энергиясы жок бул бөлүмдө такыр иш алып баруу мүмкүн эмес. Ооруканадагылардын айтымында кыш мезгилине карата бейтаптар үчүн зарыл шарттар түзүлгөн. Бул азыр биз турганыбыз бул жандандыруу бөлүмү, 28 күнгө чейинки балдардын жандандыруу бөлүмү, баардык шарттар бар. Ошондой эле калган палаталарыбызда дагы бизде кышка даярдыгыбыз жакшы, отоплениябыз жакшы. Биз даже августтан деле керек болсо жылуулукту иштетип алабыз, себеби биздин балдарга жылуулук керек. Onun үчүн бизге жылда даярдык көрбөйбүз. Уже көп жылдан бери бул жылуулук биздин бөлүмдө, айрыкча биздин бөлүмдө жакшы ишке коюлган деп мен кеңири айтып кете алам. Роддомдон бул жака которулдум. Жылуулук жакшы, баламдан жакшы карашып атат. Бардык шарттары жакшы. Жылуулук жетиштүү, üşүгөн учурлар болбойт. Шарттары бар жогу жакшы. Балдарыбыздан жакшы карашат. Облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө шартка жараша жылытуу системасы үзгүлтүккө учурабоосу керек. Бул жайга абалы оор бейтаптар кайрылгандыктан кыш мезгилинде гана эмес, керек учурда электр энергиясы менен жылытуу колго алынгандыгын көрүүгө болот. Контроль кылсак азайтып кеңейтүү токтун үнөмдөөгө, токту аз же көп иштеткенге, үнөмдөп иштеткенге, оорулар бар кезде өчүрүп койгонго, оорулар жок болгон кезде жандырганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Оорулар жылуу шартта жатышат. Бизде көйгөйлөрү болот жумушта. Ошол оорулар көбөйгөндө, көп аппараттар кошулганда биздин электр системабыз чыңалууну көтөрө албай, кээде электр энергия өчүрүүлөрү учурап турат. Ошого байланыштуу администрация, больницанын оорукананын администрациясы бизге генераторлар сатып берген. Ошо свет өчкөндө же мүчөчтүк болгондо генераторлорго жардам берет. Кыш мезгилинде электр энергиясы менен жылытылган облустук ооруканада буга чейин 2 рет ар бир бөлүмдөн, ар бир бөлмөнүн даярдыгы текшерилип, кемчиликтери оңдолуп түзөтүлгөн. Кыш мезгилинде жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учуратпоо үчүн керектүү шарттар түзүлүүдө. Кубаттуулугу 400 киловатт болгон кошумча электр көмөк чордону облустук ооруканага орнотулган. Азыркы учурда биз тендер өткөзүп, жаңы аварийный трансформатор алдык. Булар почти уже установка болду. Эми жакын арада только подключение кылса, алам ишке кирет. Кийин кокустунда, скажем, кышында основной трансформатор өчүп калса же авария болсо, ошо резервный аварийный трансформатор иштетсе болсо. Биз тендерге койгондо биз почти где-то около 800 миң сомдук тендерге койгонбуз акча. Андан кийин ошодо оштон бир компания өттү, ошолор келип трансформаторду, столбаларды коюп, линияларды өткөзүп кетишти. Эми только ошо баягы айткандай эле подключение кылып берсе, дополнительный ошомен ишке кирет. Ал эми облус боюнча саламаттыкты сактоо тармагына жалпысынан 2,1 тонна көмүр керектелсе, иш жүзүндө 51% көмүр ташылды. Ал эми саламаттыкты сактоо тармагында деле 51%га аткарылды бүгүнкү күндө. Электр энергия менен жылытуу системалары дагы бүт бардыгы даяр. Калкты көмүр менен камсыз кылууда дагы облустун аймагында 72 топ базалар түзүлгөн. Андан сырткары 50ден ашуун жылып сатуучу системаларыбыз иштеп келип атат. Күз-кыш мезгилине Баткен облусу толук даяр. Кыштын камын жазда көр демекчи, күн жылуу кезде кышка карата даярдыктарды көрүү учурдун талабы. Каныша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.